как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кыланда 29 күн деп. Укпаса ошо бензовозу менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек. Бензиндер Тажикстанга кетип баратат азыр ушул күндө турат. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылык тосуп алат. Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да. Бул реэкспорт. Салыктар ошол сиздер айткандай 20дан ашык заправканын бардыгы как положено төлөп келген салыктарынчы. Салыгын төлөйт. Бул контрабанда эмес. Бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушу реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келе атпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Биз эмнени конкреттүү сунуш бергенбиз. Келгиле Баткен областында канча автоунаа бар экенин бардыгына белгилүү, статистика бар. Калктын саны белгилүү. Нормировать этип эле мына заправкага сага ушунча эле тонна бир айга деп бир Кадамжайдын тегерегинде эле пост коюп эле, нар жагына барбай эле ушу пост коюп эле мына бул заправкага мына бир айылга арка айылына 23 заправка бул өтө көп да. 1-2 заправкасын калтырып, калгандарына мына бул заправкага сага 5 тонна, сага 10 тонна деп бир айга жете турган, биздин кыргыз жарандарына жете турган объемду өткөзүп, калгандарын өткөрбөй кое турган бул өкмөттүн эрки да. Причем здесь салык же экономика, министр экономика чече албайт. Мисал үчүн мындай бир өкмөт башчысынын эрки болсо, Кадамжайда башка жол жок да. Кадамжайга бир постtu коюп, мисал үчүн мына заправка Сүлүктүү шаарын камсыз кыла турган бул заправканын нормасы 5 тонна. Лейлек районунун мына заправкаларынын нормасы бир айга түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кыланда 29 күн деп жарыя кылып коюш керек. Бүттү, ушу менен эле чечиле турган маселени ушул саткындардын, чыккынчылардын кызыкчылыгынан аттай албай эле келет абыз да. Муну ачык эле айтыш керек да. Мындан ары да кантип айтышыбыз керек. Биз комитеттин 10го жакын чечимин чыгарганбыз. Жогорку кеңештин 3 токтомун кабыл алып бергенбиз. 19-жылы, 20-жылы бирөөсүн да уруп да койгон жок да, мисалы үчүн өкмөт. Азыр эми азыр мына просто мындай түшүнбөчүлүк болбош керек да. Болду эми дагы канча жараныбыз каза болуш керек, дагы канча биздин мындай өзүнүн өтүгүн менен биздин тебелеп артыш керек, качан биздин намысыбыз ойгонот. Мына туура айтып атат мына соцсеттерде. Келгиле анда, эгерде өкмөт жасай албайбы, эл өзүбүз чыгып эле барып туруп буушубуз керек болуп калды. Башка эмне кылышыбыз керек? Негизи ушу бүгүнкү күнү өтө бир курч нерсе болуп турат, Исхак Айтбаевич. Негизи мына комитеттен дагы бир өкмөткө протоколдук бир мына ушу тапшырма бериш керек бул маселеничи. Берип туруп, бүгүн эгерде өкмөт чечим чыгарбаса, чындыгында эл ошо жерге пост курат, бардыгын өздөрү көзөмөлгө алышат. Укпаса, ошо бензовозу менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Чынбы? Ошон үчүн өкмөт. Мен сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бизде комитетте ушул маселени кайра айтып атканда мына стенограмма бар, Кудайга шүгүр. Видео запистер тарыхый үчүн бар. Баягы Мадумаров Акрам деген вице-премьерибиз бар эмес беле? Ушул киши ушул залда бардыгыбыздын көзүбүзгө тике карап айткан. Биз посту орноттук. Сиздер айткан ушу Айдаркендин тегерегинде же Кадамжайдын бир жеринде биздин сиздердин комитетиңиздердин чечимине ылайык биз ошо посту орноттук. Бүгүндөн баштап токтоду деп бизге далай жолу ушул жерде ошондой докладдар болгон. Мына азыр мынакей коллегалар мына баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Сиздер айткандай баягы төөдөй болуп, узун чубалып дагы эле кетип атат. Бизде бир мындай бардык нерсенин чеги болот да. Мен ойлойм, чеги. Канча түшкөн кезде деле миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек дейм. Кыйраткан салык деле жок. Эми анын салык инспекциясы айтылат. Миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек дейм. Ал жерде салык жок, ал жерде мына ошо кел ташып аткан адамдарга ошолар. Салык мындай да, урматтуу коллегалар. Бул бензин Россиядан келет, Кыргызстанга келген. Растаможка кылганда мына Бишкекте эле мына станцияларда растаможка болуп НДС төлөнөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Ал төлөнөт. Болгону ошол очищен, таможенный очисткадан өтүп реэкспорт болуп кетип атат да. Ушул эле бул жерден маселе.
эми кабыл алсак калып берели, 11-чи жолу да кабыл алып берели эгерде бирдекени өзгөртсө. Исхак Айтбаевич, мына ушул жерден ушу жунда боюнча дагы биз бир чечим кылып кабыл алып бере алабызбы, заводду кайра иштетүү маселеси боюнча көтөрүп? Мен ушундай мындай бир сунуш кылат элем да. Кандай дейсиз ушуга протокол? Биз эми кезектеги жолу дагы биз рекомендация катарында жунда маселесин баягы ал эми Финпол жоюлду да. Эми мына сиз туура айттыңыз, бул саясий эле кадам болгон. Ал жерде баягы сфера влияниен бөлө алыша албай эле ким ал госкомпания жун. Ошону келише албай эле жабылып калган да. Госкомпания менен андай иштер өтпөйт. Буну иштетиш керек. Бардык эмелерин отзывать этип, ал сотту өкмөт артка кайтарып алыш керек. Финпол жоюлду деген негиз мененчи. 160 миң алар принципиально төлөбөйбүз деп атат да. Биз жебеген самса үчүн эмнеге төлөшүбүз керек деген эле позицияда турат. Алар чарчашты чындап элечи. Тигиге төлөйт, буга төлөйт. Ал госкомпания андай иштерди кыла албайт да. Рахмат, ошондуктан мына бүгүнкү күнү ушу чечимге бир протоколдук тапшырма берели, өкмөткө да чечим чыгарып берели. Кайра иштетүү заводду, ошо жыңгону биз кайра иштетип, ошолордун буга чейинки козголгон иштерин жабуу маселеси боюнча. Бүгүн бизге абадай керек. Мына биздин өзүбүздүн кыргыз нефти газыбызда чыккан чийки заттарды ошол жерден иштетип, жок дегенде бир областыбызды жаап берип турса деле бул чоң иш да биз үчүнчү. Экономикага бир топ бир кыйла жакшы нерселерди пайдасын алып келет да. Мына ушу менен заниматься этели элдер. Мына биздин элдерибизди иш менен камсыздык кылалы. Эгерде биз өзүбүздө турган заводду иштетпей, ушундай жаап иштетпей турсак, бизге башка чет өлкөдөн кайсы инвестор келмегиле? Даяр турган завод иштетпесе. Рахмат, урматтуу депутаттар. Күн тартибинен биз бир аз чыгып кеттик. Акыркы сөз бул маселе боюнча Айбек Жапарович. Рахмат, урматтуу ага. Менде бир суроо бар да. Азыркы күндө Баткенде заправкалардын 25 заправкадан 21 күйүп кетти. 4 иштеп турат, 4 заправка. Бирөөдө иштебей эле турат. 26 тең иштебей эле. 26-нын 21 күйүп кетти, 5-өө күйбөгөндөр иштебей эле. Бир да заправка иштебей турат, туурабы Баткенде? Ооба. Ондо бир да заправка иштебесе, азыркы жолдогу мен коллегам айткандай. Баткенде аркада кечиресиз, аркада. Арканын өзүндө. Ошол бензиндер Тажикстанга кетип баратат азыр ушул күндө, туурабы? Баткенден өтүп аткан азыркы күндөгү бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетет азыр, туурабы? Ошол күндө. Айбек Жапарович, баягы айтып кеттим, өкмөттүн тиешелүү токтому бар, ал чет мамлекетке чыкканга азыр тыюу салынган. Мен мындай айткым келет да, бул жердечи эми ар бир атуулдун өзү мындай патриоттук сезим болуш керек да. Ушунча болгон окуядан кийин Исхак Айтбаевич айткандай миллиард түстө дагы, бир бөлө миллиард түстө дагы аны токтотушубуз керек да. Өкмөт силер ушуга чара көргүлө. Биз да комитеттин чечимин чыгаралы, берели, сунуштайлы. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылык тосуп алат. Рахмат.